Мен күткөн 1-сентябрь билим күнү жарк этти. Ак көйнөктү кийип алып, апам экөөбүз жетелешип мектепти көздөй жөнөдүк. Ак көйнөктүн ичиндеги жүрөктүн дүкүлдөп соккону али да эсимде. Биринчи класс, биринчи мугалим, алгачкы А деген арип мага ааламдын эшигин ачып берди. Мугалим эжейимдин сабак берүү ыкмасына, билимине, берген акыл насаатына дайыма таасирленчүмүн. Айтар ошондон уламбы, келечекте өзүмдү мыкты кесипкөй мугалим катары мугалим элестетер элем. Ал тургай Дилбаянда келечекте ким болосуң деген суроого дароо эле сиздей болгон окутуучу болом деп жазат болчумун. Ошентип уядан уча турган мезгил келип, мектепти да ийгиликтүү аяктадым. Алгач билимимдин натыйжасы менен чет жерге окудум. Бирок жүрөгүм дайыма мекен деп соғып туруп алды. Эл жериме кызмат кылып, мен дагы татыктуу жаштарды тарбиялашым керек деген милдет, жоопкерчилик жай алдырган жок. Бир кезде өзүм окуган мектепке келип, мына минтип агай аталып, келечек ээлерине сабак берип олтурам. Мен дайыма агай эжелерим менен сыймыктанам. Менин мугалимим. Мен ушинтип мугалим болуп калышыма себепкер болгон киши ошо. Мектепте өзүнүн алып жүргөнү, сабак өткөнү мага дем берип, мен сиздердин алдыңарда ушу кишинин себебинен мугалим болуп отурам. Астыңкы окуучум болгон. Мына ошон үчүн силердин астыңарда азыр жакшы мугалим болуп сабак берип атам. Рахмат. Бийик инсандар, сыйым чексиз. Мугалимдерге таазим.